Урал шаарында Жайык дарыясынын белгилүү бурулушунда убакытты кылымдар менен да өлчөө кыйын болгон тереңдик бар. Кала Алтын Ордонун улуу шаарларынын даңкын, улуу жибек жолундагы кербендердин шаңын эсте сактап келет. Кылычтардын шыңгырагы менен соодагер коомдору анын эсинде. Бирок бүгүн анык бак дарактарынын үстүнөн таптакыр башка үн жаңырып турат. Бул чыгыш базарынын добушу эмес. Бул оптикалык була тамырлар аркылуу агып жаткан чексиз нейро толкундар агымы. Дал ушул жерде Урал жээк аймагынын жүрөгүндө Батыс хаб жайгашкан. Бул жерде эл ичинде Санарип уя деп атап калышты. Бул жөн гана коос метафора эмес. Болгону 3 жыл мурун Батыш Казакстандын IT адистери жаңы мүмкүнчүлүктөрдү издеп, Астана менен Алматыга учуп кеткен куштардай эле. Азыр болсо алар келечекте ушул жерде куруп жатышат. Анткени бул жерде Батыс хаб технопаркы бар. Хабдын мүдүрү Асель Касымова ишмердиги күчтүү жана көп кырдуу инсан. Ал бул системаны тажрыйбалуу саат устасындай тактык менен башкарат. Анын жетекчилиги алдында хаб жөн гана бекер кофе жана ылдам интернетте бар кеңсе болбой калды. Батыс хаб является региональным филиалом Астана хаба. Мы сочетаем все направления, которые вы... Батыс хаб бул Астана хабдын аймактык бөлүмү. Биз бардык багыттарды бириктиребиз. IT экосистеманы өнүктүрөбүз. Бул деген эмне? Биз IT таланттарды тартабыз. Ар кандай инкубациялык программаларды өткөрөбүз. Ошондой эле билим берүү программалары бар. Жасалма интеллект боюнча санарип сабаттуулукту өнүктүрүп, стартаптарды колдойбуз. Идеясы бар жаштарга аны ишке ашырууга жардам беребиз. Иштеп жаткан IT компанияларга салык жеңил бар. Экспортко масштабдоого көмөктөшөбүз. Азыркы учурда аймакта чоң экосистема түзүп жатабыз. Компании, у нас также есть налоговые преференции, свои льготы, да, то есть вот это все мы помогаем экспорту, масштабированию. То есть на данный момент мы создаем такую большую экосистему в нашем регионе. Билим эртең мененки жаңылыктардан да бат эскерген заманда Асель Касымова жана Батыс хаб президенттери эң туруктуу валютага санарип сабаттуулукка басым жасоону тандашты. Бул жерде жөн гана код жазышпайт, жасалма интеллекти өз мукташтыктарына ылайык кайра түзүшөт. Бул эми жөн гана prompt engineering эмес. Бул модельдер жана алардын архитектурасы менен чыныгы иш. Бул билим берүү алхимиясынын бермети болгон Easy Speak долбоору. Ал 1,5 жылда иштелип чыккан. Негизи жөнөкөй казак жана орус тилдеринде сүйлөгөн G мугалим Оксфорд программасынын грамматикасын түшүндүрөт жана ал эч качан чарчабайт. Бул терүү мугалимдин ордун басуу эмес. Бул алыскы айылдагы балдарга дүйнөлүк деңгээлдеги билимге жетүү мүмкүнчүлүгү. Айына болгону 6700 теңге же болжол менен $14. Duolingo же Bubble сыяктуу дүйнөлүк платформалар рынокты ээлеп алган. Бирок бул долбоорлордун өз артыкчылыгы бар. Easy Speak жергиликтүү контекстте терең ылайыкташкан. Казак тилинин өзгөчөлүктөрүн түшүнөт жана билимди эне тил аркылуу берет. Таким образом, что заканчивая уровень beginner, elementary, pre-intermediate на нашей платформе и имея Биздин платформада beginner, elementary, pre-intermediate деңгээлдеринин 80%дан жогору прогресс менен бүткөн адам бул деңгээлди чындап билем деп ишенсе болот. Уровне. Наша самая большая цель — это прийти к тому. Биздин негизги максат колдонуучулар IELTS же TOEFL сыяктуу тил билгениңди аныктоочу жана Казакстан менен дүйнөнүн көпчүлүк окуу жайларында таанылган эл аралык тесттерди тапшыра алышы. В большинстве вузов мировых, ведущих вузов, и в том числе ведущих вузов Казахстана и мира. Такая у нас основная цель. Именно сейчас на рынок будет выводиться B2C решение. Азыр B2C чечимдери рынокко чыгарабыз. Английского языка она существует уже 11 лет, и у нас огромный опыт. И мы, по сути, сейчас... Менин 11 жылдан бери иштеп келе жаткан англис тили мектебим бар. Ошол тажрыйбаны онлайн форматка өткөрүп, айылдагы балдарга да сапаттуу билим жеткиргибиз келет. Городских понятно, но вот именно сельских местностей доступ к лучшим знаниям мира. Например, такое задание. A cheese and tomato sandwich, please. Здесь нужно определять и вписывать. £5. So, Emma, your classes are on Tuesday and Thursday mornings. Okay? 30? 3.
the British Airways flight to Rome is now boarding at gate number 9. 4. Where to, madam? Manchester Road, please. Number 16. 5. Here's your key, sir. Room 12. Thank you. Можем тут 6. ошибиться. Плюс на нашей Thursday. платформе 90. Биздин платформада текшерүүнүн 95% автоматташтырылган. Мисалы ката кетирсе болот. Жалпы 95% текшерүү автоматтык жүрөт. То есть учитель Эгер бул B2B чечим катары колдонулса, мугалимге ар бир жолу дептер текшерүүнүн кереги жок. тратки, да? Wednesday, Tuesday, Үнүн бир аз басаңдатуу керек. Tuesday, В итоге будет Monday, Акырында прогресс бар чыгат. Ал жерде мисалы материал 100% өздөштүрүлгөнүн көрсөтөт. изучен. То есть в любой момент учитель, родитель могут поднять. Калган убакта мугалим же ата-эне ачып, канчалык деңгээлде өздөштүрүлгөнүн текшерип көрө алат. И Жасалма интеллект тууралуу айтсак, мисалы to be темасын орус тилинде түшүндүрүп бер деп сурайлы. объяснить мне на русском языке, например. Он думает, Ал ойлонуп грамматикалык эрежени чыгарып берет. потом начинает выгружать грамматическое правило. Давайте попросим Эми үн менен айтып берүүсүн сурап көрөлү. 30. Үн чыгуусу 30-45 секундту алат. Мы подключили Биз атайын казак тилинде жакшы сүйлөй алган алдыңкы AI чечимдеринин бирин кошконбуз. хорошо озвучивала. Кээде тагдыр эшикти сылык какпай, кан жолдогу унаа токтоткучунун катуу чыңгырыгы менен кирет. Кесиби такси долбоорунун негиздөөчүсү үчүн ийгиликтин тарыхы ыңгайлуу кеңседе эмес, Атрауга бараткан жолдогу аңдан башталган. Жол кырсыгынан кийин жолоочунун бир сөзү жаш бүтүрүүчүнүн эсинде калып калган. Сол кезде бір үлкен кісінің айтқан сөзі болды. Ошондо бир адам эмне үчүн эч ким такси кызматын туура уюштурбайт, эмне үчүн коопсуз шаар аралык такси жок деп айтты. Ошол сөздөр эсимде калып, баары ошондон башталды. Енді бірінші Алгач унаа токтотуучу жайдан баштадык. Кийин телефон коштук, анан диспетчер. Убакыт өткөн сайын даяр программаларды ижарага алып көрдүк. Бирок алар бизге ылайык келген жок. Ошондуктан өзүбүздүн программаны иштеп чыгуу чечимин кабыл алдык. бізге үйлеспеді. Біз соған байланысты біздер өзіміздің шешім қабылдадық. Мана программа код дайындауға. Батыс хабқа Мен 2025-жылдан бери Батыс хабдамын. Бир күнү жөн эле кирип Асел менен таанышып суроолорду бердим. Кийин Астана хабка арыз берип резидент болуп кабыл алдык. Ошондон бери Батыс хаб резидентимин. декабрьдің 5 күні бізге бұйырды резиденті болуға. Содан бастап осы Батыс хабтың резидентімін. Кесиби такси бул жөн гана унаа чакыруу колдонмосу эмес. Бул шаар аралык ташууларды эң чоң көйгөйдү, башкача айтканда айдоочулардын чарчоосун жеңүүгө болгон аракет. Көп айдоочулар кардар издеп бара жатып эле телефон колдонуп, жолду кооптуу кылышат. Бул системада алгоритм калыс диспетчердин ролун аткарат. Ал кардарларды өзү табат, ал эми айдоочу жолго көңүл бурат. Бул жерде эконом класс жок. Жалаң Д класстагы унаалар менен жарым жылда бир техкароо жана ар бир сапар алдында милдеттүү медициналык текшерүүдөн өтүү керек. 15 бағыт бар қазір. Оның ішінде қатты дамып тұрған. Азыр бизде 15 багыт бар. Эң активдүүлөрү Уральск Атрау, Уральск Актөбө, Самара жана Уральск Аксай. Биз катталуу моделин менен иштейбиз. Азыр системада 187 айдоочу бар. Алардын 90-у активдүү. Мисалы Атрау багытында айдоочу айына 60 000 теңге төлөйт. Биз ага кардар таап беребиз. Башкача айтканда биз кардарларды табабыз жана сапарларды уюштурабыз. Аксайда азыр 20 айдоочу бар. Платформа азырдан иштеп
жатат. Эми башка шаарларга да кеңейебиз. Мындан тышкары колдонмонун ичинде экосистема түзгүм келет. Мисалы жергиликтүү турлар. Мен Астанага барганда кайда барууну билбей калам. Буробайгабы, Көкшетаугабы деп эми Инстаграмдан издөөгө туура келет. Ошондуктан жергиликтүү турларды жана гидтерди бириктирген системаны түзгүм келет. Инстаграмдан издейм. Местный турларды, гидтардын басын бириктиретін жүйөнү дамытып келет осы приложение ичинде. Асель Касымова белгилегендей, бул жерде иштеп жаткан IT компаниялар үчүн атайын салык жеңилдиктери каралган. Бул жеңилдиктер оптималдаштырылган бухгалтерияны масштабдоонун күчтүү куралына айланат. Батыс Хаб резиденттери Батыш Казакстанда салыктардан үнөмдөлгөн каражатты өз долбоорлорун экспорттоого жумшай алышат. Бул бизнес процесстерин автоматташтыруучу программалар болобу же Total CRM системалары болобу, баары үчүн мүмкүнчүлүк бар. Бизде жалпысынан 20 стартап бар. Бул эмнени билдирет? Алар өз продуктуларын же ишке киргизип коюшкан, же тесттик этапта турушат. Алар кайда чыкты? Биздин инкубациялык программаларга, IT батылдарга, хакатондорго катышкан катышуучулар. Ушул программалар аркылуу биз 20 мыкты стартапты өстүрүп чыгардык. Урал ЖЭК аймагында инвестордун образы кандай өзгөрүп жатканын байкоо кызык. Мурда инвестор товарды колу менен кармап көргөндү жактырган адам болсо, бүгүн ал жаштардын ЖИ ассистенттерин аркылуу күнүмдүк иштерди автоматташтыруу тууралуу бизнес идеяларын конт коюп угууда. Батыс Хаб бул жерде кепил жана насаатчы катары чыгып, идеяны финансы тармагындагы адистерге түшүнүктүү кылып таңгактоого жардам берет. Дал ушул өз ара аракеттенүүдө аймактын жаңы экономикалык реалдуулугу жаралууда. Мында интеллектуалдык менчик негизги ресурс болуп, Европа чек араларына жакындык аркылуу эл аралык рынокко чыгууга мүмкүнчүлүк берет. В целом, через 5 лет я вижу Батыс Хаб — это такое место, где... Жалпысынан 5 жылдан кийин мен Батыс Хабды күчтүү стартаптар, IT компаниялар жаралган жер катары көрөм. Азыр биз стартаптарды өстүрүп жатабыз. Алар кийин иштеп жаткан IT компанияларга айланып, эл аралык деңгээлге чыгышат. Уралкс Европага жакын жайгашкан. Ошондуктан бизде Европага масштабдоо үчүн жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Мен Батыс Хабды эл аралык деңгээлдеги чоң технопарк катары көрөм. Бул жерде көп стартаптар, IT компаниялар болот. Алар бири-бирине жардам берип, инвестиция үчүн дагы да жагымдуу борборго айланат. IT-компании, которые будут помогать, и, соответственно, мы будем больше привлекать, будем такие как привлекательны для инвестиций. Батыс Хабдын капчыгындагы киреше менен эле өлчөнбөгөн долбоорлор да бар. Инкубациялык программалардын жана хакатондордун чыккан 20 стартаптын ичинен Сенсорика өзгөчө орунда турат. Бул өзгөчө муктаждыгы бар балдарды тарбиялап жаткан ата-энелер үчүн түзүлгөн санарип платформа. Көп учурда ата-энелер жалгыз калгандай сезилген дүйнөдө бул колдонмо багыт көрсөтүүчү болуп берет. Ал дефектолукту, логопедти табууга же жөн гана пайдалуу кеңеш алууга жардам берет. Батыс Хаб жергиликтүү жогорку окуу жайлар менен активдүү иштешип, меморандумдарды түзүп, стартап клубдарды ачууда. Студенттер технопаркка буга чейин эле даяр болуп келишет. Алар өз продуктун кантип баштоо керектигин түшүнүшөт. Бул илим менен тажрыйбанын биримдигинде жөн гана окуу процесси эмес, андан да чоң нерсе жаралат. Бул жерде аймактын интеллектуалдык пайдалуу түптөлөт. Ал эми индустрияда көптөн бери иштеп жүргөндөр үчүн Батыс Хаб тереңдетилген воркшопторду жана митаптарды уюштурат. Бул жолугушууларга ири компаниялардан келген тажрыйбалуу иштеп чыгуучулар, санарип элчилер катышат. Алар глобалдык экосистеманын ритмин жана эң маанилүү инсайтты алып келишет. Бүгүн нейро тармакты жөн гана колдонуу жетишсиз. Чыныгы оюн код өзүнө таандык нерсеге айланган жерде башталат. Нужно правильно применять искусственный интеллект, и я посоветовала... Жасалма интеллекти туура колдонуу керек. Мен бул тармакты тереңирээк изилдөөнү кеңеш берет элем. Тактап айтканда модель түзүүнү үйрөнүү керек. Азыр көпчүлүк prompt engineering менен алектенип, туура промпт жазууну үйрөнүп жатат. Бирок өзүңдүн жасалма интеллект моделиңди түзсөңчү. Мисалы бизде азыр KZLM бар. Бул биздин өз маалыматтарыбызга негизделген, өз серверлерибизде иштеген жасалма интеллект. Ушул багытты терең изилдеп, өзүңдүн моделиңди түзүү керек. Анткени мен магистратурада окуп жүргөндө ушундай модель түзгөнбүз. Мындай үлгүнү түзгөндө сен талап кылынган адиске айланасың. Модельку именно. Оно намного интереснее. И, соответственно, когда ты создаешь такую модельку, ты становишься востребованным специалистом.
Батыс хаб өз айланасына жүзөгөн энтузиасттарды топтоп, чындыгында реалдуулукка өзгөртө турган таланттарды тобун түзүүдө. Бир кезде бул жерде соода жолдору тууралуу талашышса, бүгүн санарип магистралдар курулуп жатат. Балким дал азыр Уральск шаарындагы коворкингдердин биринде кимдир бирөө эртең дүйнөнү өзгөртө турган коддун саптарын жазып жаткандар. Анткени жашоо күтүлбөгөн бурулуштарга бай. Ал эми эң кызыктуусу көбүнчө Дарыянын кийинки бурулушунда күтүп турат.